Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мынакей карагыла. Бул насос 2 киловаттка чукул насоста бир фаза. Азыр ушул насос достор көрдүңөр да, напорду байкадыңар эми өзүңөр, Ушул насос күн электростанциясы менен иштеп атат да. Мына азыр мен бери чыгарайын. Напорун тоса албай калдым да, байк. Напорду жаба албай калдык. Мынакей. Ушул насосту күн электростанциясы аркылуу иштетип атабыз. Кашка суу Бишкектебиз. Азыр эми станция тууралуу сиздерге айтып берейин, кандай иштейт, канча киловатт, ошонун баарын айталы да, жана үйдө кандай керектөөлөр турат, ошону көрсөтүп берейин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. 100 метр аралыкта мынакей баспартабыз өйдөнүгөсдөй кетип жатат да. Мына достор, күн электростанциясы менен насостон суу чыгып атат. Көрсөңүздөр болот да. Напорду карагыла, мына 100 метр аралык орточо. Эми напору аябай сонун. Кожоюн аябай жакшы кам көрөт экен. Ушундай алма бактары, өрүк, дагы эмне сливасы бар экен. Ушунун баарын отургузуп ушул жерге кам көрүп атыптыр. Кашка суудабыз, эми могу ажайып кооздукту карагылачы достор. Сонунда ушундай кимде ким суу чыгарам десе кайрылыңыздар. Биз сапаттуу күн панелдерин коебуз. Анан жанагы инверторлорду коебуз да. Кыргызстанда азырынча жок инверторлор. Эң сапаттуу буга чейин да коюп келдик. Эми баягы көрүп, кайсынысы сапаттуу, кайсынысы сапаттуу эмес экенин биз дагы жолдо баратып үйрөнүп атабыз ошол нерсени. Эми сиздерге азыр ошол инверторлорду дагы түшүндүрүп берейин. Канча киловатт азыр жеп жатат, ошонун баарын чогуу көрөлү. Мына достор, ушул инвертор бул күндүн энергиясын алып туруп 223 фаза болсо 380 кылып берет да. Бул мындайча айтканда орусча преобразователь. Ошолчу. Аккумулятордон дагы туруктуу, жанагындай постоянный деп коет го, ошондой ток чыгат да. Күн панелдеринен дагы постоянный ток чыгат. Достор, мына могул Felicity деген инверторлор, аккумулятор аябай сапаттуу, жогорку, эми кандай десем, орточо сегменттеги инвертор жана аккумулятор да. Буга чейин биз Sako коюп келгенбиз, эми Sako анча бизге жага берген жок, ошол себептен мына Felicity коюп жатабыз. 10 киловатт аккумулятор турат бул жерде. Анан ушул 8 киловаттка инвертор. Мынакей 3 киловатт 600 ватт азыр берип жатат. Көрсөңүздөр болот. Мынакей. Ушул менен эшиктеги электромобиль зарядталып атат. Анан бакча сугарылып атат. Ошондой эле жарыктандыруу, мынакей светтүү күйүз койсок болот. Кожоюн аябай мындай дыкат мамиле кылат экен, бүт нерсеге ирети менен баардык нерсе карагылачы, ушундай эски үйдү сонун кылып жасап коюптур да. Эми күн панелдерин жүрүңүздөр, ошого кезек бере. Мына бак тосуп калыптыр. Эми негизи бакты алам деп атат, бирок кыйбайлай койсо негизи жакшы болмок да. Бирок эми баягы күндөн ток алыш керек болуп атат да. Мынакей, ушул жерде 5,5 киловатт панелдер турат, күн панелдери. Булар Longi Hymo X6 деген панелдер, аябай жакшы панелдер болуп келет. Бул панелдер аябай жакшы панелдер. Мисалы, азыр ушул жерлерине көлөкө түшүп атпайбы, мисалычы, могул жерлерине. Көлөкө түшкөн жерлери электр тогун чыгарбайт да, калган жерлери электр тогун чыгарып берет. Мисалы, тедик жерлерин дагы көрсөңүздөр болот. Ошол жерлеринде азыр ток чыкпай атат. Калганы болсо толугу менен иштей берет. Анан 5,5 киловаттта 2 киловатт азыр кесилип кетип атат да. Ошондо 3 киловатт 600 ватт берип атат. Мына ушундай көлөкө менен да. Азыр эгерде ушул көтөрүлсө, күн саат 1 болуп, 2 болуп, азыр саат 11 болду. Ошол маалда толук
өзүнүн кубаттуулугуна жетет да, ошол 5,5 киловаттты толугу менен алат. Балким андан да ашышы мүмкүн, себеби дегенде азыр жай мезгил. Булар жай мезгилде эң жакшы өзүнүн жогорку эффективдүүлүгүн берет да, достор. Мынакей. Аябай сону кооз кылып орнотуп койдук. Эми мына суроолор боюнча электромобилди да зарядтаса болот, мынакей достор. Свет жок жерде мына ушундай дачаң болсо, аз чакан станция коюп алып, бүткүл керектөөлөрүңдү жанагындай бытовой ошонун баарын иштетип, бекер свет. Эми бекер дегенде башында сатып аласың, андан кийин бекер колдоно бересиң да, жакшы орнотсоң. Достор, ошентип колдоно берсе болот. Телефон номерлердин баарын таштадым. Кимде ким сапаттуу ушундай монтаж, сапаттуу жабдууларды койдурам десе кайрылыңыздар. Бааларым боюнча айта кетсек, 1 киловатты ушул аккумулятор менен орточо $800–900 тегереги болот 1 киловатты. Мына ушул станцияны эми өзүңүздөр эсептесеңиздер болот да, 5,5 киловатт канчага айланды орточо. Бүткүл суроолордун баарын жазыңыздар, жооп берүүгө аракет кылам. Станция койдурам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Видеонун аягына чейин көрүп келсеңиздер, жакшы маалымат алдыңыздар. Ассаламу алейкум.